Ата эмне толкунданып атасызбы, көзүңүздөн жаш агып ататпы? Жок, көзүм ооруйт. Бутагына көзүмдү чаптырып алган. Көзүм көрбөй алган, соолуп. Эң эле өкүнүчтүү болсо. Бактарга болгон сүйүүңүз баягы солуп да, ата? Мен кайда өчөчкөнсү болсо бактарга жан бергенге кызыгам. Көзүмөн жаш куюлуп турат ушундай. Ошол жумуш деп жүрүп, ошол ишке түнөп калган күндөр дагы болот. Келдим. Бакчалар сугарып жүргөн турбайсызбы? Ооба. Күндүн көзү көрүнө элек деле жумушка чыгат окшойсуз, ата. Сиздин жумушуңузга мен бир аз жардам берейин. Бактарды сугарбайлыбы, Ооба. Жүрүңүз анда. Жаркыраган жашыл шаардын жашылдануусуна деги эле көрктөнүүсүнө көмөктөшүп жүргөн адамдардын мээнети айрым учурларда байкалбай деле калат. Бүгүн да ошол шаар ичиндеги бакчаларды сугарып жүргөн Абданиле ата менен маектешүү үчүн атайын келип калдык. Урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Абданиле ата, кандайсыз? Саламат, жакшы. Келой. Келдим. Бакчаларды сугарып жүргөн турбайсызбы? Ооба. Күндүн көзү көрүнө элек деле жумушка чыгат окшойсуз, ата. 7, 6:30 ушундай суу буруп келип сугара баштайбыз. Ата, анда сиз экөөбүз сыртка чыгып бир аз маек куралы, биздин көрүүчүлөргө. Жүрүңүз. Абданиле ата, өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, деги эле канча жаштасыз, канча балаңыз бар? Мен азыр 3 балам бар. 68 жаштамын. Ошо Жашыл Чарба ишканасында иштегениме 2011-жылдан бери иштеп келатам. 13 жыл болуп калыптыр да. Ата, эмне толкунданып атасызбы, көзүңүздөн жаш агып ататпы? Жок, көзүм ооруйт. Мен толкунданып атып атпаймынбы? Жок, көзүм ооруйт. Мен могу сумкамды сиздин эмесине коюп коеюнчу? Койгой. Күндө жумушка канчада келесиз? Мисалы, Бишкек көркөндүрүү ишканасында 13 жылдан бери иштейт экенсиз. Жумуш убактыңыз канчада башталат, канчада бүтөт? Жумуш негизи 8-де башталат. Биз сууну 6:30-7-лерде буруп келебиз. Ошол менен ишти баштайбыз. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Сугаруу иштери, бактара, гүлдөр, газондор башталат. Түшкөсүн 1 саат тез алып алып, кайра кечки 6-га чейин иштейбиз. 6-дан баштап, мисалы мен да 6-дан баштап 1 саат тез алып, кайра түнкү 11-12-ге чейин иштейм. Бир күнүңүздүн жартысынан көп эле жумушуңузга арнайт турбайсызбы? Ооба. Ата, айтсаңыз, деги эле жумушуңуз өзүңүзгө жагабы? Мисалы, иштегениңизге 13 жыл болуптур. Анан шаардын ар бир түп багын, ар бир гүлүн сугарып атканда өзүнчө рахат болсо керек, Ушулар жашылдан турса, эл үчүн жакшы, рахат тартуулайт. Мен үчүн ошо иштеген жумушум өзүмө жагат. Ата, баягы мен издедим да карманчы өзүмө.
Анан кийин ошо шаарды көрктөндүргөн адамдардан интервью алгым келди, сиздер менен маектешким келди. Алардын арасынан сизди тандап алдым атайын. Деги эле ошол жумушка кандай болуп кирип калдыңыз эле? Сизди айтышты да, баягы кесиптештериңиздер аябай бир кызыктуу инсан, жакшы инсан, маанайы дагы тим эле дайыма көтөрүңкү болуп жүрөт. Ушу менен бир маектешсең депчи. Жумушка кантип келип калдыңыз эле? Жумушка ошо элди көрдүм. Бактардын кээде куурап жатканын көрүп кирдим, иштедим. Ошентип өз жумушумду жакшылап алып кеттим. Бул жактан көп мындай тааныштарды, өзүңүз теңдүү курбу курдаштарыңызды таптыңызбы? Ооба. Элдин баары эле таанып калды мени. Келгенде учураштырышат да. Күлүп, жайдары учурашат. Баягы сиздердин эмгегиңиздерди, кылып аткан ишиңиздерди баалабагандар деле болсо керек. Мисалы, иштеп атканда сизге жумушуңузга тоскоолдук жараткандар болобу? Андайлары көп эле болот бизге. Суу буруп келсек, сууну бура атышат. Тетери жака буруп ийишет. Атайынбы? Атайын. Убара кылышат. Баягы жаштардын арасында сизге ороңдоп сүйлөгөндөр деле болобу? Болот, көп. Жаштардан көп эле чат. Кээ бири жардам берет. Жардам бергендер да болобу? Ооба, сугарышат. Күрөктү колунан ала коюп сугарып жардам беришет. Жаштардын баары эле жаман эмес, жакшы. Акылдуу жаштар көп. Абдан эле ата ушул сиз жумуш кылып атканда сизге ороңдоп же болбосо ошол жумушуңузга тоскоолдук жараткан бир окуя менен бөлүшүп өтсөңүз, андайлар сизде күндө эле кайталанса керек, Ооба. Ал сугарып атканда сууну тетер буруп ийишет. Эмне буруп атасың? Койгула десең ороңдоп урушканга чейин барышат. Өзүңүздүн балаңыз менен эле теңдүү балдар, Жаштар көп түшүнө беришпейт, көпчүлүгү түшүнүгү жоктор ушундай иштерге барышат. Өзүңүздүн баягы жашооңуз, жеке жашооңуз жөнүндө айтып өтсөңүз, жубайыңыз менен канча жашыңызда баш коштуңуз эле, кайдан тааныштыңыз эле? Ошол мага кызык болуп атат. Өзүм жубайым менен ошо шаарда Бишкекте алгез Фрунзе болчу. Институтта окуп жүргөндө таанышканмын. Ошол кезде 3 балам бар. 2 эркек, 1 кыз. Буюрса жакшы. Жубайыңыз кайда азыр? Жубайым үйдө. Пенсияда үйдө. Үй иштер менен алек. Сизди баягы колдоп турабы? Мисалы, эртең жумушка узатып. Ооба, ар дайым колдойт. Эгер ал колдобосо мен ушу даражага жетиш кыйын мага деле. Ата баягы ор болсо да сурайын. Сиздин кесиптештериңизден сурап атканда, ошол абдан эле ата өзүнүн мүмкүнчүлүгү бир аз чектелген болсо дагы, ошо жаштардан, күч кубаттуу адамдардан калышпастан шаарды көрктөндүрүп жүрөт деп айтышты да. Өзүңүздүн ошо башыңызга келген сыноо тууралуу айтып берсеңиз, моюган жоксузбу деги эле ошол жумуш менен өзүңүздү алигиче алаксытып келет экенсиз. Ооба, туура. Мен илгери ошо момундай бак кулап калганда ошо жүктөө ишинде аралашып жүрүп, бутагына көзүмү чаптырып алгам. Көзүм көрбөй алган соолуп. Эң эле өкүнүчтүү ошол, бирок ошого карабай иштейм. Жакшы буюрса иштеп. Элге ошого карабай, ошол окуяга карабай бактарга болгон сүйүүңүз баягы солуп да, ата? Мисалы, башкалар ошондой бир сыноого туш келсечи,
бакка жолобой калмак болуш керек. Сиз кайра ошолорго мээримиңизди төгүп, ошол сыноону кабыл алып, деги эле шаарды көрктөндүрүп жүрөсүз да. Мен кайда өчөшкөнсүм ошо бактарга жан бергенге кызыгам. Бактарды жашылдандырып элдин эс алуусуна шарт түзүп буюрса жакшы, баары эле жакшы. Баягы сиздин башыңызга сыноо салган бакты жек көрбөстөн кайра өзүңүз айтып атпайсызбы? Өчөшкөнсү ошону өстүргүм келет депчи. Ошондой турбайбы? Ооба. Азыр мисалы эметип атпайсызбы? Көз айнек менен турасыз, улам көзүңүздөн жаш агып атат. Бул эмоциядан деле эмес болуш керек, көзүңүз баягы ооруйт. Көзүмөн жаш куюлуп турат ушундай. Ошо соолуп калганда көзүм. Ошондон бери көзүмөн жаш куюлуп турат. Бир көзүңүзгө күч келет да ошондой, Бир көзүмө күч келет. Ошонсо да ошо бактар менен өзүңүздү алаксытасызбы? иште өзүмдү алаксытам. Ошол иш өзүмө жагат, жакшы буюрса. Жубайыңыз менен айлыгыңызды алганда шаар аралап эс алып каласыздарбы? Ооба. Сиз эмгекти сүйгөн адам окшойсуз, мисалы эртең менен эрте келем, кечки саат 11ге чейин иштейм деп айтып калдыңыз. Кээде үй бетин көрбөй дагы калам. Жумушуңузга ушунчалык берилип иштегендиктен да. Жалаң жумуш деп жүрүп, ошол ишке түнөп калган күндөр дагы болот. Скамейкаларга уктаппы ата? Че бактарактардын арасында? Биякта вагонубуз бар, ошол вагонго түнөп эс алып анан кайра иште улантып кете берет. Ата анда сиз экөөбүз азыр сиздин жумушуңузга мен бир аз жардам берейин. Бактарды сыгарбайлыбы, Ооба. Жүрүңүз энди. Достор, бүгүн абдан Жилет ага мен жардамчы болуп, экөөбүз биргеликте бактарды сыгара алып атабыз. Бул жака бурайм, ата? Жок, жак. Тескерисинен, бул күч менен ачыш керек турбайбы? Күч менен ачылат. Суунун түрткүсү көп болгон сайын ачыш бир аз кыйыныраак болуп калат. Суу напору уруп атпайбы? Ачыш оор болот. Негизи азыркы жаштар жалкоосуз, ата? Жаштары жалкоо. Эми бар жалкоолор. Жаштардын баары ушундай ишке иштесе, биз пенсияга эле кетип калат элек. Азыр кайдан бирок, жаштар мындай жумуштарга Жаштар мындай жумушка иштебейт, алар көп акча самайт. Таза жумуш болсо иштегилери келет. Шаарын сүйүп иштегендер аз эле да, ата? Шаарын сүйүп иштегендер аз эле. Бар эми жаштардан иштегендер. Биз сууну кой берип алдык, эми кайсыл жакты сыгарабыз, ата? Эми мына ылдый жагын сугарабыз, могу жак. Тарт. Таштандыны ыргыт алып да кете бергендер болуп турбайбы? Газонго ыргытып ийишет, тазалыкты сакташпайт. Ошондой. Мээнетти балагандар дагы болот экен да. Ичип эле ыргытып алып кете беришет. Көпчүлүгү ушунун баарын кылган жаштар. Ошондо ушул жактын баардыгын сугарасыз да, сиз? Ушул тарапты бүт сугарам. Эс алуу күндөрүңүзчү? Эс алуу күндөрдө эмне кылып эс аласыз же эс алууга деле чыкпайсызбы? Күндөрдө эс алам эми. Үй бүлөм менен эс алам. Бирок ошо паркка жумушка бири келмейин эс алуу күндөрү. Жүрөгүм чыдабайт. Өзүңүздүн да мындай жанжалдашууңуз болуп калса керек, жаратылышта эле. Ооба. Мен могу инвалид болуп калгандан бери кичине кан тамырга, нерв системага действие берип, сүйлөө иретим жайлап калганда. Баягы ошол сыноодан кантип өттүңүз, ата? Мисалы, сиздин башыңызга сыноо түштү да, анан кийин баягы чөгүп, эмнеге мага, эмнеге ушундай сыноо келди деп ойлонгон учурларыңыз болдубу?
эми ойлонгондум инип болуп калдым, бирок больницага жатып дарыланып алып 2 жума кайра эле ишке келдим. Кайра эле ишке чыгып иштей баштадым. Балдарыңызчы, мисалы, сиз жумушка киргенде мындай айтышкан жокпу, иштебей эле коюңузчу, сугарып эмне кыласыз деген сыяктуу? Айтышты. Каршы болушту да, Каршы болушту. Бирок мен болбодум. иштейм деп туруп алдыңызбы? İşteyim de. Баягы иштеп атканда ушул ишти таштап эле койсомбу деген учурлар болду беле? Болгон. Учурунда болгон. Бирок кандайдыр бир күч кайра эле ошо ишке жетелейт да. İşte деген сыяктуу. Өзүңүздүн жан дүйнөңүз мындай эмгекти сүйгөн, эмгекти баалаган адам болгон үчүн балким тарткандыр, Ооба, ошондой болду. İştemeyin тура албайм. Балдар иштебедет, мен болбойм, иштейм деп. Өзүңүз кыймылдап болуп турган жагат окшойт сизге. Кыймылдап болуп турган жагат, Бишкек Жасыл Чарба берген велосипед постоянно ушуну тээп жүрөм. Жумуштагылар беришти эле? Сугат менен алек болуп, могу бактардын жасылын карап, сонун сылдыры үнүн уккан бизге аябай эле бир топ дем берет, күч берет. Анда Сокол медианын көрүүчүлөрүнүн арасында ментеңдүү жаштар бар да, ошолорго өзүңүздүн акыл насаатыңызды айтып өтүңүз. Жаштар карыларды сыйлап, колуңардан келсе барыктап, ушундай жумуштагыларды көбүрөөк чалдырып көрсөтсө, да дем күч берет эле бир тобуна. İşte жакшы күч менен иштешет эле. Анан жаштарды ошо чыгарылыш жаштарды ишке көбүрөөк тартабы деп ойлойм да. Бүгүнкү берген маегиңизге рахмат ата. Ушунчалык көп нерсе, көп насаат уктум, сизден көп үлгү ала турган адам экенсиз. Абдан кубанып атам сизди каарманым кылып бүгүнкү берүүгө тартканыма. Ал эми урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, бизге катталганды унутпаңыздар. Аманчылыкта кийинки эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.